Ош шаарынын так ортосунда жайгашып, бирок көп жылдардан бери каралбай калган Ош көчөсүн кеңейтүү жумуштары башталды. Маанилүү бул көчөдө унаа агымы көп болгондуктан жолдун тардыгы маселе жаратып келген. Учурдагы жолдун турасы 6 метр гана, эми ал аянт 12 метрге чейин кеңейтилмекчи. Ал үчүн кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар буздурулуп жатат. Ош көчөсүнүн салынганына дээрлик жарым кылымдан ашуун убакыт болгон. Андан бери бир да жолу оңдоп түзөдөн өтпөй, жол кейиштүү абалда жарактан чыккан. Жан-жаган сайын көчө баткакка толуп, шаар тургундары ыңгайсыздык жараларын айтышат. Унаалар өтүп көчө чаң болот, үйлөрүбүзгө чейин чаңып отуруп калабыз. Жамгырда да кыйынчылык болот. Бул жол мен эс тарткандан бери ушундай абалда. Жолду асфальттаса жакшы болот эле. Таза болуп калса жакшы болмок да. Мындагы жашоочуларды жолдун тардыгы, жөө адамдар өтүүчү тротуардын жоктугу дагы түйшөлтөт. Анткени жолго бир унаа араң батат. Ага карабастан унаа кыймылы күч бул жагдайда жөө адамдарга кооптулук жараларын айтышат. Бул маселени чечип берүү үчүн жашоочулар бир канча ирет жергиликтүү бийликке кайрылып келишкен. Endi hozir buzulup kelyapti. Эми курулуштар четинен бузулуп, кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Эми билинет да кандай иштер аткарылып жатканы. Асфальттап койсо жашоочуларга жакшы болмок. Асфальтларыбыз чырайлуу болсун. Жолду жакшы кылган өзү. Бул жерден бир машина араң зорго өтөт эле, очурут болуп. Азыр эми мына жакшы кеңир баягы өзү илгерки жол болгон бул жерде мурун. Мындан улам шаар бийлиги быйылкы жылы аталган жолду толук оңдоп түзөөгө киришти. Учурда курулуш иштери башталып, кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттар буздурулган. Ага мындагы жашоочулар кайыл болуп, үй ээлери өз эсебинен имараттарын бузуп жатышат. Айрымдары нааразы болуп, бузуу иштерин жергиликтүү бийлик колго алса дешет. 1 метр, 1,5 метр кызыл сызыкка чыгып кеткен дубалдарды бузуп жатабыз. Андан чыккан калдыктарды алып кетип тазалап жатышат. Биз дубалдарды макулдашуу менен бузуп берип жатабыз. Анткени бизге негизгиси жол кеңейип оңдолсо болду. Жолдарыбыз тар. Дубалдарын, кээ бирлери үйлөрүн өздөрү бузуп көмөк көрсөтүп жатат. Бузганга көмөк көрсөтүп, биздин техникалар чоң машиналар менен ушу мусорларын алып кетип жатышат. Канализация менен водопроводда бул жака ошо 60-жылдарда курулган менен эски экен. Биз эми жолдун үстүнкү катмарын ала баштаганда карайбыз. Эгер эскири жетип калган болсо аны дагы кошо эле алмаштырып, мамлекеттин өзүнүн каржысынын эсебинен алмаштырып беребиз. Кудай буйруса, бул жол бүткөндөн кийин бул жерде ушу кайрадан жол казбагандай абалда болуш керек да. Жалпы 450 метрге жакын жол оңдоодон өтүп, асфальт төшөлөт, турасы 12 метрге чейин кеңейтилип, көчөнү жарыктандыруу каралган. Ага жалпысынан 11 миллион сом каражат жумшалат. Буга чейин шаар бийлиги эң начар делген көчөлөрдүн жолдорун оңдоого басым жасар айтылган. Анда жарактан чыгып, эл сынына калып келген Калинин, Мамыров көчөлөрү дагы толугу менен асфальтталат. Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.